Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын каттоо жөнүндө токтомдоруна ылайык ырастама жана төш белги аземин баштоого уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төмөнкү катталган депутаттарына ырастама жана төш белги берилет. Биринчи, Маджитова Шарапаткан, Ынтымак саясий партиясынан. Мен Мажитова Шарапаткан, Жогорку Кеңештин депутатын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары. Номер 1 Лейлек бир мандаттуу шайлоо округунан Аджибаев Чыңгыз Ильяскожоевич. Мен Ажыбаев Чыңгыз Ильяскожоевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан Раджабалиев Нурлан Аскаралиевич. Мен Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 3 Кадамжай бир мандаттуу шайлоо округунан Атажанов Фырысбек Исламович.
Мен Атажанов Ирисбек Исламович Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Номер 4 Көкжар бир мандаттуу шайлоо округунан Бакиров Өмүрбек Мырзараимович. Мен Бакиров Өмүрбек Мырзараимович Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарына аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекеттин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 5 Ноокат бир мандаттуу шайлоо округунан Коргонбай уулу Жусупбек. Мен Коргонбай уулу Жусупбек, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, аймактын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Номер 6 Араван бир мандаттуу шайлоо округунан Нурубаев Жалалидин Паязидинович. Мен Нурбаев Жалалидин Паязидинович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант беремин. Номер 7 Ош бир мандаттуу шайлоо округунан Осмонов Айбек Жапарович.
Мен Осман Айбек Жапарович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 8 Төлөйкөн бир мандаттуу шайлоо округунан Алимбеков Нурбек Карыевич. Мен Алимбеков Нурбек Карыевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 9 Кара Суу бир мандаттуу шайлоо округунан Матраимов Искендер Исмаилович. Мен Матраимов Искендер Исмаилович, Жогорку Кеңештин депутаттыгын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 10 Куршап бир мандаттуу шайлоо округунан Төлөнов Данияр Эрмекович. Мен, Төлөнов Данияр Эрмекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Номер 11 Алай бир мандаттуу шайлоо округунан Примов Улан Бердибаевич. Мен, Примов Улан Бердибаевич, Жогорку Кеңештин депутаттын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып,
Қырғыз Республикасына берілгендігін білдіріп, Қырғыз Республикасының Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгына аткарууга, Қырғыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карансыздыгын коргоого ант беремин. Номер 12 Өзгөн бир мандаттуу шайлоо округунан Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич. Мен Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Номер 13 Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан Икрамов Тазабек Икрамович. Мен Икрамов Тазабек Икрамович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Номер 14 Жалалабад бир мандаттуу шайлоо округунан Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич. Мен Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын аткарууга, сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 15 Базар Коргон бир мандаттуу шайлоо округунан Алтынбеков Айбек.
Мен Алтынбеков Айбек Алтынбекович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздын коргоого ант беремин. Номер 16 Нокен 1 мандаттуу шайлоо округунан Сыдыков Бактыбек Усенович. Мен Сыдыков Бактыбек Усенович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 17 Аксы 1 мандаттуу шайлоо округунан Шакиев Нурланбек Тургунбекович. Мен Шакиев Нурланбек Тургунбекович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 18 Алабука 1 мандаттуу шайлоо округунан Турсунбаев Азизбек Атакозуевич. Мен Турсунбаев Азизбек Атакозуевич, Жогорку кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттерин бүткүл элдин кызыкчылыгына аткарууга, Кыргыз Республикасынын эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 19 Токтогул 1 мандаттуу шайлоо округунан Сулайманов Кундузбек Кошалиевич.
Мен Сулайманов Кундузбек Кошалевич, Жогорку Кеңештин депутаттығын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 20 Манас бир мандаттуу шайлоо округунан Жумабеков Дастанбек Артизбекович. Номер 21 Талас бир мандаттуу шайлоо округунан Чойбеков Бактыбек Каныбекович. Мен Чойбеков Бактыбек Каныбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Номер 22 Жайыл бир мандаттуу шайлоо округунан Азыгалиев Нурланбек Асанбекович. Мен Азыгалиев Нурланбек Асанбекович, Жогорку Кеңештин депутаттын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 23 Москва бир мандаттуу шайлоо округунан Ханжеза Карим Лемзарович. Мен Ханжеза Карим Лемзарович,
Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын аткарууга, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 24 Сокулук бир мандаттуу шайлоо округунан Кенжебаев Аманкан Батырбекович. Мен Кенжебаев Аманкан Батырбекович, Жогорку Кеңештин депутаттын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасы берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Номер 25 Аламүдүн бир мандаттуу шайлоо округунан Атамбаев Сейитбек Алмазбекович. Мен Атамбаев Сейитбек Алмазбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын кечиресиз. Мен Атамбаев Сейитбек Алмазбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгына коргоого ант беремин. Номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Абиров Жаныбек Болотбекович. Мен Абиров Жаныбек Болотбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 28 Октябрь бир мандаттуу шайлоо округунан Бекешев Дастан Далабаевич.
Мен, Бекешев Дастан Далабаевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо ант беремин. Номер 31 Чуйкемин бир мандаттуу шайлоо округунан Саккараев Медербек Жаманкулович. Мен Сакараев Медербек Жаманкулович, Жогорку Кеңештин депутатын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо ант беремин. Номер 32 Кочкор бир мандаттуу шайлоо округунан Самый Кожо Мирлан. Мен Мирлан Самый Кожо, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 33 Нарын бир мандаттуу шайлоо округунан Бакасов Улан Болотбекович. Мен Бакасов Улан Болотбекович, Жогорку Кеңештин депутаттын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 34 Жетөөгүз бир мандаттуу шайлоо округунан Маалиев Арсланбек Касымакунович.
Мен Малиев Арсланбек Касымакунович, Жоғарғы кеңештің депутатының ұйғарым құқықтарын атқаруға кірісіп жатып, Қырғыз Республикасының берілгендігімді білдіріп, Қырғыз Республикасының конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемдигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандасыздыктыгын коргоого ант беремин. Номер 35 Аксу бир мандаттуу шайлоо округунан Төмөнбаев Акылбек Тогузбаевич. Мен Төмөнбаев Акылбек Тогузбаевич, Жогорку кеңештин депутаттык ыйгарым укуктарынан аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Номер 36 Ысыкөл бир мандаттуу шайлоо округунан Сарбагышев Максатбек Канатбекович. Мен Сарбагышев Максатбек Канатбекович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарына аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант беремин. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттары: Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан 15 депутат, Төрөбаев Бакыт Эргешевич. Мен Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Исмаилов Фархат Даткабаевич.
Мен Исмаилов Архад Аткабаевич, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактыгын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Сарыбашев Талайбек Насирбекович. Мен Сарыбашев Талайбек Насырбекович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Маткеримов Айбек Тураталиевич. Мен, Маткеримов Айбек Тураталиевич, Кыргыз Республикасынын депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Токторбаев Жеңишбек Шермаматович. Мен Токторбаев Жеңишбек Шермаматович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарына аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Сулайманов Эльдар Нурланович. Мен Сулайманов Эльдар Нурланович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып,
Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Сабиров Равшанбек Азатович. Мен Сабиров Равшанбек Азатович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарына аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Садырбаева Жылдыз Эсенбековна. Мен Садырбаева Жылдыз Эсенбековна, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Козуев Алишер Абибилаевич. Мен Козуев Алишер Абибилаевич, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын актарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдетимди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант беремин. Кыдыкбаев Жаныбек Султанович. Мен Кыдыкбаев Жаныбек Султанович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын
конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Масабиров Талайбек Айтмаматович. Мен Масабиров Талайбек Айтмаматович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынан берилгенди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Исаева Джамиля Кубанычбековна. Мен Исаева Джамиля Кубанычбековна, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Нарматова Надира Азимовна. Мен Нарматова Надира Азимовна, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киргишип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарды сактоого, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант беремин. Талиева Камила Абдразаковна. Мен Талиева Камила Абдразаковна, Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана
көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Култаева Гульшаркан Оконовна. Мен Култаева Гүлшаркан Оконовна, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарымдуу укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Ишеним саясий партиясынан 12 депутат. Алиев Медербек Кубанычевич. Мен Алиев Медербек Кубанычевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Рахмат. Жусупов Эмилбек Рамидинович. Мен Жусупов Эмилбек Рамидинович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Талайбек кызы Жылдыз. Мен Талайбек кызы Жылдыз, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып. Мен Талайбек кызы Жылдыз, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарына аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык биримдигин жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевич.
Ормонов Улукбек Зулпукарович. Мен Ормонов Улукбек Зулпукарович Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович. Мен Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Мураталиев Марат Молдонович. Мен Мураталиев Марат Молдонович, Жогорку Кеңештин депутаттыгын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Шабазов Бахриддин Валиевич. Мен Шабазов Бахриддин Валиевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Жакышев Русланбек Шергазиевич.
Мен Жакышев Русланбек Шерғазиевич, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигинди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Темирбаева Миргуль Өмүрзаковна. Мен Темирбаева Миргуль Омурзаковна, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Абдибаева Айсара Нышановна. Мен Абдибаева Айсара Нышановна, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Султанбекова Чолпон Алыевна. Мен Султанбекова Чолпон Алыевна, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарымдык укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант беремин. Ынтымак саясий партиясынан 9 депутат.
Көкүлов Эрулан Калчороевич. Мен Кокулов Эрулан Калчырович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттерин бүткүл элдин кызыкчылыгына аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Мамытов Талант Турдумаматович. Мен Мамытов Талант Турдумаматович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Тентишев Бакыт Эркинович. Мен Тентишев Бакыт Эркинович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттерин бүткүл элдин кызыгычылыгына аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Сыдыков Мурадил Жанышбекович. Мен Сыдыков Мурадил Жанышбекович, Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Маматалиев Марлен Абдрахманович.
Мен Маматалиев Марлен Абдрахманович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл кыргыз элинин кызыкчылыгында аткарууга, кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Төлөбаев Балбак Зарлыкович. Мен Төлөбаев Балбак Зарлыкович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Изатбек кызы Аида. Мен Аида Исатбек кызы Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн коргоого ант берем. Лурова Лейла Хияновна. Мен Лурова Лейла Хияновна, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант беремин. Альянс саясий партиясынан 7 депутат. Айдарбеков Чингиз Азаматович.
Мен Айдарбеков Чыңгыз Зыматович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич. Мен Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Жогорку Кеңештин депутаттыгын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Исраилов Азамат Алмазбекович. Мен Исраилов Азамат Алмазбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Алимжанов Фархатбек Айбекович. Мен Алимжанов Фархатбек Айбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттерин бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Молдобекова Гулкан Сакиновна.
Мен Молдобекова Гүлкан Сакиновна Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана майзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Алимжанова Нилюфар Якубжановна. Мен Алимжанова Нилюфар Якубжановна Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирем. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Акаев Жанарбек Кубанычевич. Мен Акаев Жанарбек Кубанычевич Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан 6 депутат. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Мен Мадумаров Адахан Кимсанбаевич Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Масалиев Исхак Абсаматович.
Мен Масалиев Исхак Абсаматович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгына аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Токтошев Эмиль Токтакунович. Мен Токтошев Эмиль Токтакунович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгенин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгына аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Эрбаев Алишер Ташбаевич. Мен Эрбаев Алишер Ташбаевич Жогорку Кеңештин депутаттын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республиканын берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Нарматова Орозайым Көчкөнбаевна. Мен Нарматова Орозайым Көчкөнбаевна, Жогорку Кеңештин Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Кожокулова Гуля Акматкуловна.
Я, Кожакулова Гуля Акматкуловна, приступая к исполнению полномочий депутата Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, присягаю на верность Кыргызской Республике и клянусь соблюдать Конституцию и законы Кыргызской Республики, исполнять свои обязанности в интересах своего народа, защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость кыргызского государства. Ыйман Нуру саясий партиясынан 5 депутат. Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович. Билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элимдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Айжигитов Султанбай Абдрашитович. Мен Айжигитов Султанбай Абдрашитович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгына аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандыстыгын коргоого ант беремин. Мамасадыков Замирбек Душалыевич. Мен Мамасадык Замирбек Дүйшалиевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Ашимова Динара Ашимовна.
Мен Ашимова Динара Ашимовна Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттерими бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Раимбачаева Венера Калыбековна. Мен Раимбачаева Венера Калыбековна, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин.